Алыңызга жараша иш тизмегин түзүп, ашыкчасын алып салыңыз. Анткени башыңызга көп жумуш үйүп алсаңыз, стресске учурайсыз. Ал эми иш тизмегиңиз толугу менен аткарылса, сизге ушул мотивация болуп берет. Ар дайым адамдарга жардам бериңиз. Анткени башкаларга көмөк көрсөтүү менен бизде жагымдуу эмоциялар пайда болот. Ал эми сиздин аракетиңизге алар ыраазычылык билдиришет. Башкаларды бактылуу кылсаңыз, өзүңүз бакытка туш болосуз. Өзүңүздү ар бир жасаган ийгилигиңиз үчүн мактаңыз. Бирок процесс эмес, прогресс болгондо мактаганга көнүңүз. Анткени өзүңүздү өтө мактап жиберсеңиз, мээңизге ийгилик жаралды деген белги берилет. Жыйынтыгында максатка жетүү үчүн сиз баштагыдай аракет көрбөй каласыз. Бардык кырдаалдардын жакшы жактарын гана көрүүгө аракет кылыңыз. Ал эми башыңыздан өтүп жаткан кыйынчылыктарды келечекке болгон тажрыйба деп билиңиз. Эсиңизде болсун. Азыр адамдардын көйгөйлөрү өзүнө жетиштүү. Сиздин көйгөйлөрүңүз башкаларды кызыктырбайт. Андыктан позитивдүү болуп, айланаңыздагыларга энергия бериңиз. Өзүңүзгө жакшы мамиле кылыңыз. Ар бир адам уникалдуу. Андыктан өзүңүздү башкалар менен салыштырбаңыз. Анткени баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк, бирок ар башка шык жөндөн берилген. Убакытты кантип өткөнүн билбей калам деген сөз сизге таанышпы? Себеби сиз жумушка келер замат социалдык тармактарда баракчаңызды ачып, аны менен алаксып отурасыз. Ошону менен таңкы, анын ичинде бир күндүк энергияңызды болбогон бир лайктарга коротосуз. Мындай кайталанбасын десеңиз, иш тизмегин түзүп, биринчи сапка энергия көбүрөөк кете турган жумушуңузду жайгаштырыңыз. Күн сайын эс алыңыз. Жумуш учурунда 5 мүнөттөй көзүңүздү жумуп, чалкалап отуруп же жатыңыз. Бул ыкма чачырандуу ойлорду чогултуп, сизге кошумча энергия тартуулайт. Мотивация боюнча дүйнөлүк автору Робин Шарманын айтканы бар. Сенин 5 жылдан кийин кандай адам болоруңду аныктоочу 2 фактор бар. Биринчиси сен баарлашкан адамдар, экинчиси сен окуган китептер. Жогорудагы эрежелерди эске алып, ийгиликке багыт алыңыз. Аракет кылсаңыз, баары оюңуздагыдай болот. Самара Халилова, Жолдубай Рустамбай уулу, Манас Мусаев, Ынтымак, позитив программасы.